Депутат Жусупбек Коргонбай уулу саламаттыкты сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча комиссияны кайрадан түзүүнү сунуштады. Кыргызстанда балдарды 1-класска электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлөт. Бишкекте милиция кызматкерлери опузалап пара талап кылууга шектелип кармалды. Кыргызстанда балдарды 1-класска электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлөт. 1-этап 8-апрелден 2-июнга чейин, ал эми 2-этабы 3-июндан 30-августка чейин жүргүзүлөт. 1-этапта ата-эне баласын 1-класска юридикалык жашаган жери боюнча каттата алат. Бул 1-кезекте баланын коопсуздугу үчүн маанилүү. Кайсы мектепке карай турганын адаттагыдай эле Мектеп Edu.gov чекит порталынан мектепти издөө бөлүмүнөн билсе болот. Министрликтен билдиргендей кабыл алуу тартиби былтыркыдай эле болот. Эгер бала 6 жашта болсо, анда ал даярдоо класстарына окуусун улантса болот. Же ата-эне 1-класска берүүгө укугу бар. Эгер бала окуу жылынын башталышында 7 жашка чыккан болсо, анда ата-эне аны 1-класска каттатууга милдеттүү. Ал эми айрым учурда кандайдыр бир себептер менен бала 8 жашка чыгып, бирок 1-класска бара элек болсо, анын ата-энеси райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылышы керек. Алар өзүнүн комиссиялык чечими менен баланы 1-класска каттайт. Жогорку кеңеште саламаттыкты сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия кайрадан түзүлөт. Буга комиссиянын курамына кирген депутаттардын түштүк аймагынан болуп калгандыгы жүйө катары айтылды. Кечээ 3-апрелде депутат Жусупбек Коргонбай уулунун демилгеси менен саламаттыкты сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. УКМК менен ички чалгындоо кызматы биргеликте 160 000 сом пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын кызматкерлерин кармады. Кармалгандар милициянын өзгөчө маанилүү иштер боюнча ага тергөөчүсү, подполковник жана кылмыш иликтөө башкармалыгынын тескөөчүсү, милициянын майору, ошондой эле ортомчу катары иш алып барган Жаран экени айтылды. Алар тергөөнүн жыйынтыгында Жаранга кылмыш ишин козгоп, кылмыш жоопкерчилигине тартуу шылтоосу менен акча талап кылгандыгы аныкталган. Жүргүзүлгөн тинтүүдө кармалгандардын кызматтык бөлмөсүндө пара катары алынган 80 000 сом жана ошондой эле 30 000 сомдон ашык суммадагы башка далилдер табылган. Учурда кармалган милиция кызматкерлери УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Евразия бизнес клубу Орусиянын мода индустриясы менен биргеликте Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагында эл аралык көргөзмө өткөрдү. Көргөзмөдө Кыргызстандын алдыңкы тигүү цехтери менен ишканалары Орусиядан келген кардарлар менен түзмө-түз сүйлөшүү жүргүзүп, өндүрүштүн сапатын көтөрө ала тургандыгы айтылды. Көргөзмөнүн максаты Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү менен бирге тигүү цехтерине ортомчуларды катыштырбастан кардарларды табуу мүмкүн экенин көрсөтүү. Иш-чарага келечекте кардар боло турган эл аралык жана орусиялык брендтер менен кийим-кече дүкөндөрүнүн, ошондой эле КМШнын жеңил өнөр жайынын өкүлдөрү, алардын ичинде Остин, La Moda сыяктуу брендтер катышты. Бизден Кыргызстан тараптан 50-ге жакын жергиликтүү өндүрүүчү компания катышып жатат тигүү өнөр жай багытында. Аларга биз Россия жана Казакстандан потенциальный заказчик айтканда чакырып бергенбиз. Азыр сан менен салыштырсак 150ден ашык потенциальный заказчиктер бар, алуучулар. Бул көргөзмө эки өлкөнүн кызматташуу боюнча өткөрүлүп жатат. Орусиянын кардарлары Кыргызстандын тигүү секторуна абдан кызыктар. Ошол себептен мындан ары тыгыз иштешүүнү чечтик. И эта выставка это Казакстандын Ак-Төбө облусунун Самара-Шымкент унаа жолундагы жол кырсыгынан Өзбекстандын 8 жараны каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Алдын ала маалыматтарга караганда Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын дөңгөлөгү жарылып, айдоочу рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып келип, минивэн унаасы менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен минивэн айдоочусу жана анын 7 жүргүнчүсү Өзбекстандын жарандары окуя болгон жерде каза болушкан. Кырсык боюнча сотко чейинки иликтөө иштери башталып, экспертизалар дайындалган.